1-май эмгекчилердин эл аралык тилектештигинин күнү. 1-май күнү жыл сайын жумушчулардын демонстрациясын өткөрүү жөнүндө чечим 1889-жылы 2-июлда Париж конгрессинде кабыл алынган. Конгресс эмгек шарттарын жашыртуу, жумуш күнүн 8 саатка чейин кыскартуу талабын коюп, бүткүл дүйнөдөгү жумушчулардын күчүн бириктирүү максатын колдоп, 1886-жылы 1-майда демонстрация жана иш таштоо уюштурушкан. Бул АКШ шаарынын жумушчуларына тилектештигин билдирген. Эл аралык майрам катары алгачкы жолу 1890-жылы Венгрияда жана Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, АКШ, Россия, Норвегия, Франция жана башка өлкөлөрдө жана ошондой эле Улуу Британияда 4-май 1890-жылы өткөрүлгөн. 1917-жылдагы февраль революциясынын жеңишинен кийин Россияда 1-май эркин белгиленип, көчөлөргө миллиондогон эмгекчилер баардык бийлик советтерге деген уран менен чыгышкан. СССРде 1-май тынчтык жана элдердин ортосундагы достук майрамы катары майрамдалып, 1-май. Ал эми 2-май 1928-жылы 23 апрелде СССР БАКтын чечими менен дем алыш күнү деп жарыяланган. Кыргызстанда 1917-жылы 1-май эркиндик күнү деп аталып, Ош, Бишкекте, Кызыл Кыя, Сүлүктүү, Көмүр кендеринде митинг өткөрүлгөн. Бул майрам бүгүнкү күндө да эмгекчилердин эл аралык тилектештиги күнү катары белгиленет. Бүгүн 1-май жумушчу жана эмгекчилер тарабынан дүйнөдө майрамдалган биримдик колдошу жана эзилүүгө каршы күрөшүү күнү. Узак убакытка созулган жумуш күнүнүн 8 саатка чейин түшүрүлүшү талабы кабыл алынганга уланган күрөшүүнүн аты 1-май. Дүйнөнүн 4 тарабынан жумушчулардын өмүрү кыйылышы менен жетишилген. Эмгекчил адамдарды жалпы коомубуз кадырлап, сыйлап келгени баарыбызга эле белгилүү болсо керек. Бирок эмгекти сүйбөгөн адам, жалкоолор да ошол коомубузда бар экени белгилүү. Мээнеткеч деген сөз бул эмгекчил деген сөздүн синоними болуп эсептелинет. Эмгекчи менен мээнеткеч бири-бирин толуктап, булар изденгич, жандары тынбаган экендиги тастыкталып турат. Мээнеткеч, эмгекчил адамдар акылдуу адамдар деп биле алабыз. Алар таман акымындай маңдай тери менен өз үй бүлөсүн гана бакпастан, мамлекетибиздин өркүндөп өсүшүнө дагы чоң салымдарын кошушат. Ал эми сарамжалдуулук бул эстүүлүктүн иши. Бардык тапкан нерсени, акчаны, бул буюмду өз орду менен пайдалана билет жана бир нерсени өз ордуна коюу менен пайдаланат. Мындай адамдар өз эмгегин өзү баалайт, өз эмгеги үчүн өзү күйөт, өз эмгегинин кадыр-баркын билет. Пайдалуулугун билген адам гана башка бирөөнүн эмгегин баалай алат. Жана ошондой эле бир гана өзүмө гана пайда алып келсин деген ниет менен эмес, башка адамдарга дагы пайдамды тийгизейин деген максат менен эмгекчил адам болушуңарга тилектешмин. Жана ошондой эле эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнү менен баарыңарды чын дилимден куттуктайм.